Жалал Абад шаарында эл жана турак жай фондун каттоого даярдык боюнча жыйын өттү. Ага калаанын биринчи вице-мэри Майрамбек Адылбеков жана тиешелүү тармактардын жетекчилери катышты. Шаардык мамлекеттик статистика бөлүмүнүн жетекчиси Бекмурат Айтиев эл жана турак жайды каттоого даярдык жетиштүү деңгээлде экенин билдирди. Вице-мэр Майрамбек Адылбеков аймактык башкармалыктарга элдин маалыматтуулугун арттыруу багытында аракеттерди күчөтүүнү тапшырды. Кыргызстанда калктуу жана турак жай фондун каттоо ушул жылдын 23-мартына 1-апрелине чейин жүргүзүлүп, ага шаар боюнча 400гө жакын адам тартылат. Каттоо атайын мобилдик тиркем аркылуу жүргүзүлүп, электрондук негизде өткөрүлөт. Мобилдик тиркем аркылуу иштөө каттоо иштерин жүргүзүүнү жеңилдетет. Эскерте кетсек, Жалал Абад шаарында 26 миңден ашуун турак жай бар. Ал эми калктын саны 119 миң жаранды түзөт. СНГ мамлекетинин эң биринчи жолу Кыргызстанда болуп атат. Бул мобилдик приложениянын өзгөчөлүгү бул информациянын бат топтолушу, анан кийин купуялуулугу сакталат. Потому что бул телефонго уже жазылгандан кийин, ал серверге кеткенден кийин уже информация обобщенный виде болот да. Социалдык экономикалык көрсөткүч да, элдин саны, турак жайдын саны. Ал жерде переписте 100дөн ашуун суроо камтылган. Ал жерде ден соолугу тууралуу сурат, иши тууралуу, калктын турак жайынын түзүлүшү, дубалдардын кандай материалда, ушундай суроолор болот.